Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга Рамазан айы берекелүү болсун. Алла субхана таала өзүнүн эң улуу айын сиз менен бизге мына дагы бир жолу урулуп, улуу болгон айда отурабыз. Алла субхана таала кылган амалдарыңыздарды, кармаган орозоңуздарды, окуган таравих, хатым Курандыңыздарды баарыңыздарды кабыл кылсын. Бүгүнкү темабыз ооз ачтыруунун фазилети жөнүндөгү бир аз токтоло кетели деп жатабыз. Орозо кармаган адамга ооз ачтыруунун фазилети кандай сооп алат, кандай даражага ээ болот, ошолор жөнүндө бир аз токтолобуз. Негизи туугандар, айтайын дегенибиз, ооз ачтырыңыздар деп ооз ачтырганга сиздерди кызыктыруу эмес. Алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун, биздин Кыргызстаныбызда биз айтпасак деле, биз токтолбосок деле ооз ачтырган адамдар ошончо. Мечиттерибизде, медреселерибизде, бир көчөлөрдө болсун, чайканаларда болсун, айылда болсун, ушунчалык ооз ачтырган учурлар көп болуп жатат. Алхамдулилла, бул биздин Кыргызстанда мусулман дини өрчүп, ошол орозого болгон кызыгуулар өрчүп атканын бир белгиси. Айтайын дегенибиз эмне? Айтайын дегенибиз, ооз ачтырууда инсан кандай соопторго ээ болот, ошону билип алып ачтырсак. Ачтырып атабыз, алхамдулилла. Бирок кандай соопторго ээ болот? Кандай фазилеттерди алат? Орозо кармаган адамды ооз ачтырган канчалык даражада Алла Тааланын алдында мансапка, даражага ээ болот? Ошону сиздер менен бир эскертип кетели деген үмүттө байланышып турабыз. Алла субхана таалага дагы бир жолу мактоо айтайлы. Сиз менен биздин жаныбызды албастан тирүү коюп ушундай жолуктуруп атканына шүгүр. Сөзүбүздү берекелүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен баштасак. Салман радыйаллаху анху бул хадисти риваят кылат. Билесиздер, Салман Фариси радыйаллаху анху парстардан болгон, 120 жашына келип дүйнөдөн кайтыш болгон эң көп жашаган сахабалардан бирөөсү. Бул сахабаны биздин мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахматулла алейх дагы көргөн. Салман Фарси радыйаллаху анху мынтип айтып жатат. Кала хатабана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам фи ахири яумин мин Шаабана. Шаабан айынын акыр жагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кутба кылып айтып жатты дейт. Шаабан айы Рамазан айынан алдын келе турган ай, билебиз бардыгыбыз. Ошол Шаабан айы келген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айына даярданып, көптөгөн учурда орозо кармайт эле. Ошо Рамазан келерде Шаабандын аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге мынтип кайрылды деп Салман Фарси радыйаллаху анху айтып жатат. Элестетиңиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кайрылып жатат. Сөзүн эмне деп баштады? Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аюханнас, эй адамдар, кад азаллакум шахрун азимун. Чындыгында улуу болгон бир ай силерге көлөкөсүн салып жатат. Башкача айтканда, айлардын эң улуусу болгон Рамазан айы өзүн көлөкөсүн салып жакындап жатат. Шахрун мубаракун. Бул ай берекелүү ай. Чындыгында, урматтуу туугандар, берекелүүлүгүн ушунчалык сезсек болот. Рамазан айында бай да, кедей да окшош болуп калат. Шахрун фихи лайлатун. Бул айда бир түн бар. Хайрун мин элфи шахрин. Бул ай 1000 айдан жакшыраак. Бул түн 1000 айдан жакшыраак. Рамазандын ичинде бир түн бар, ал Лайлатул Кадр түнү, ал Лайлатул Кадр түнү болбогон башка 1000 айдан жакшыраак дейт. Өлбөгөн жаныбызга иншалла Алла Таала насип этсе жакында Лайлатул Кадр кечеси келет. Ошол түндү биз Алла субхана таалага ибадат менен уктабастан зикир ибадат менен өткөрө турган болсок, 1000 айдан да тапкан сообузду бир түндө таап алабыз, урматтуу тууган. Ушу сөздөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү сөзүнөн сиз менен биз дагы келаткан Лайлатул Кадр түнүнө даярданайлы, урматтуу туугандар. Сөзүн улай эмне деди? Жаалаллаху сиямаху фаридатан. Алла Таала бул айдын орозосун парз кылган дейт. Демек, Рамазан айында орозо кармоо парз, урматтуу туугандар. Ар бир ден соолугу чын, муким болгон, өзүнүн үйүндө сапарда эмес адамга орозо кармоо парз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат:
Бул айдын орозосу фарз кылынган. Ва кияма лейлихи татаввуан. Ал эми бул Рамазан айындын түндөрүнү нафил ибадат кылууга нафил кылды. Түндөрүн уйкусуз өткөрүүгө нафил кылды. Демек түнү уктасаңыз деле болот Рамазан айында, бирок түнү азыраак уктап, көбүрөөк нафил ибадаттарды кылып, таравих намаздарын узунураак окуп, хатмы Курандарды кылып, ушуну менен өткөрүүгө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскертүү берип жатат. Сөзүн улай сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен тaqarraba fihi bi khaslatin min al-khayri kana kaman adda faridatan fi ma siwahu." Эмне деди? Ушул айда, Рамазан айында ким бир жакшылык иштерден бирөөсүн аткарса, жакшылык иштерден болгон, фарз эмес, бир садака берип койду, же бир ушундай бир жакшылык иштерден бир ишти аткарып койсо, анда Рамазандан башка айда бир фарз аткарды деген сооп жазат дейт Аллах субханаху таала. Рамазанда фарз эмес, жөнөкөй эле бир жакшылык ишти кылып койсоңуз, бирөөнүн жүгүнү көтөрүп койдуңуз, бирөөнүн кайгысына шерик болуп койдуңуз, бир фарз амал аткарды деген сооп жазат. Ва мен адда фихи фаридатан. Ал эми ким бул айда фарз амалды аткарса, кана каман адда 70 фаридатан фи ма сиваху. Анда бул айдан башка айда 70 фарзды аткаргандын соону берет дейт Аллах субханаху таала. Урматтуу туугандар, ушул жерден айта кетчү нерсе, эмне үчүн зекет берүүчү адамдар зекетин дайыма Рамазан айына тууралап, Рамазан айында беришет. Мына ушу фазилет себебинен. Кайсы? Ким Рамазан айында бир фарз амалды аткарса, зекет берүү фарз, Рамазанда орозо кармоо фарз, 5 вакыт намазды окуу фарз. Демек ушул сыяктуу фарздарды аткарса, Рамазан айынан башка айда 70 жолу фарз аткарганын соону берет деп жатат. Демек биз бул айда, урматтуу туугандар, жөнөкөй жакшы иштерди көбүрөөк кылууга аракет кылсак, фарздай даражадагы соопду алабыз. Ал эми бул айда фарз амалдарды көбүрөөк аткарсак, 70 фарз кылды деген сооп алабыз. Биз жакшылык амалдарды көбөйтүп алайлы. Пайгамбарыбыз берешен эле. Өзү берешен эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бирок Рамазан айында өтө берешен болуп калат эле. Берешендик, урматтуу тууган, Алла Таалага берешендик болот биринчи. Кандай? Бул ибадатты көбөйтүп, Алла Таалага ибадатты көбүрөөк берүү, берешендик кылуу. Инсандарга колу менен, сөзү менен жардамды көбүрөөк берүү. Колунан келишинче ифтарлыктарды өткөрүп берүү. Орозо кармаган адамдардын оозун ачырып берүү. Бул мындай эмес, урматтуу тууган. Биз азыр байлар бизди ушундай нерсеге үргөтүп койду. Ооз ачырганда сөзсүз бизди ушунчалык бир чоң даражада бизди дасторконду безешибиз керек деген нерсени үргөтүп койду да бизге. Валау бишикки тамратин. Курманын жарымы менен болсо дагы, бир курма менен болсо дагы, бир суу менен болсо дагы ооз ачыруу, бул ооз ачырганын соонун алат. Биз сөзсүз эле ошол дасторконубузду толтуруп ооз ачтырыштыгыбыз шарт эмес туугандар. Демек келиңиз жакшылык иштерди көбөйтөлү. Ва хуа шахру сабри. Бул ай сабырдуулуктун айы. Ифтарга жакын убакыт калды. Кимдир кайсы бирөөнүн курсагы ачты. Кимдир кайсы бирөөнүн чаңкоосу аябай чаңкады. Ва сабру савабуху аль-жанна. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Ал эми сабырдын сообу ал жаннат гана. Сабырдын сообу ал жаннат гана. Сиз кыйналып орозо кармап жатасыз, бир гана жаннатка ылайыктуу болуп атасыз, урматтуу туугандар. Себеби башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси кудусиде айтылат. Бардык менин пендемдин кылган амалдары өзү үчүн, туткан орозосу мен үчүн деп айтат Аллах субханаху таала. Демек ошол сабыр кылып туткан орозоңуз бир гана Аллах үчүн, урматтуу туугандар. Ва шахрул мусават. Бири-бирине жардамды өтө көп кылган ай. Жардамда бири-бири менен жарыша турган ай. Ва шахрун юздаду фихи ризкул муъмин. Жана бул ай рызкынын көбөйүшүнө себепкер боло турган, момундун рызкысы көбөйө турган ай. Ман фаттара фихи сайман кана магфираттан лизунубихи. Мына биз бүгүнгү тема кылайлы деген ооз ачырууга кандай фазилеттер берилет экендиги жөнүндөгү хадисибиздин негизги мазмунуна жетип келдик, урматтуу туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат: ким бир орозо кармаган адамдын оозун ачырса, кана магфираттан лизунубихи,
бардык күнөөлөрү кечирилет ошо орозо ачтырган адамдын дейт. Биз ифтарлыктарды уюштуруп ооз ачырып атабыз. Билип алыңыз, урматтуу ооз ачар кылган туугандар, бардык күнөөңүз кечирилет. Бул биринчи фазилети. Биз жанагы үйүбүздү толтура чакырган 10-20 адамды айткан жок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бир адамдын оозун ачырсаңыз, бүт күнөөңүз кечирилет. Экинчи убада утиqa raqabatuhu minan nar. Ошол ооз ачырган адамдын мойну тозоктон куткарылат. Тозоктун отунан куткарылат, бошотулат. Башкача айтканда, сиздин денеңиз, туруш турпатыңыз тозоктун отуна арам болот. Бул экинчи фазилет. وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. Жана сиздин үйүңүзгө келип ооз ачып кеткен адамдар канчалык сооп тапса, ошолордун соонан эч бир кемибестен сизге да ошончолук сооп берилет дейт. Бул болсо үчүнчү ооз ачарлык кылган адамдарга фазилет. Биринчиси бүткүл күнөөңүз кечирилет. Экинчи, сиз тозоктон куткарыласыз. Үчүнчүсү, канча адам сиздин үйүңүзгө келип ооз ачып кетсе, ошончо адам канча сооп амал кылып атса, ошолордун бардыгы сиз үчүн жазылат. Бул бир гана Алла субханаху тааланын сиз менен бизге берген фазилети, урматтуу туугандар. Ошол ооз ачырып аткан адамдар ушул нерсени билип алсын, ниетини түздөсүн, эл көрсүн эмес, адамдардын ыраазылыгы эмес, балким бардыгы Аллахтын ыраазылыгы үчүн болгон амалдар болсун, урматтуу туугандар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерге жеткенде, жанагы хадисте риwayat кылып аткан Салман радиаллаху анху мындай деп айтты. Салман радиаллаху анху угуп турат, жанында сахабалар мынтип айтышты: "Лайса куллуна наджиду ма яфтиру саим." Биздин бардыгыбыз бир адамдын оозун ача турганчалык биздин жаныбызда жер жемиштер жок да, я Расулаллах дешти. Караңыз, урматтуу туугандар, сахабаларда бир адамдын оозун ачырганга дагы жемиш болгон эмес. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деди? Алла Таала берет бул соопту: "Мен фаттара сайман ала тамратин ау шурбата маин." Бир курма менен болсо дагы ачырса, бир уртам суу менен болсо дагы ачырса дагы ушул сооп берилет деп айтты. Мына Алла субханаху тааланын сиз менен бизге берген фазилети, урматтуу туугандар. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ооз ачырууну кылып аткандар, кылууга ниеттенип аткандар ушул фазилеттерди билип алсын. Ушул фазилеттерди билип, Алла субханаху тааладан жакшы үмүт кылып, ниеттерин оңдоп, баардыгыбыз ооз ачырайлы деген максатта бүгүнкү чыгарылышты кылып атабыз. Дагы кайталап өтөм. Бир адамдын оозун ачырып койсоңуз, бүткүл күнөөңүз кечирилет. Тозоктон мойнуңуз азат болот. Ошо сиздин үйүңүзгө келип ачып кеткен адам канчалык сооп таап атса, ошончолук сооп сизге да жазылат. Эми бул бир адам менен болуп аткан сөз. Эми сиз бир адамды конокко чакырбайсыз. Азында 10 киши чакырасыз, 7 киши чакырасыз. Ошолордун бардыгынын сооптору сизге жазылат. Ар биринен күнөөңүз кечирилип аткандан кийин, ар биринин себебинен бардык күнөөңүз кечирилип, иншалла Алла субханаху тааланын алдына таза, аруу болгон абалда биз барып алабыз деген үмүттөбүз. Айта кетчү нерсе, биз ошол ифтарлыкка чакырып, ооз ачарлыкка чакырып атканда, биз көбүрөөк тааныштарыбызды чакырганга аракет кылып калдык. Көбүрөөк мансаптууларды чакырганга аракет кылып калдык. Көбүрөөк уяттуу адамдарды, башкача айтканда, биз пайдалана турган адамдарды чакырууга аракет кылып калдык. Бул дагы биздин бир кемчилик кетирген жерибиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, жакшылап көңүл буралы. Бул айтылган фазилеттер чыныгы муктаж адамдардын оозун ачырууга айтылган фазилеттер. Биз ошол адамдарды чакырып, оозун ачтырып, ошондон пайдаланып калуу максат эмес. Балким чындап алардын курсагын тойгозуп, ибадатка ылайыктуу кылып жөнөтүү. Ушул максатты көбүрөөк көңүлгө алсак. Саарлык жеп отурабыз, же ифтар кылып жатабыз. Ошол учурда бир көңүлүбүздү оң тараптагы кошунабызга, сол тараптагы кошунабызга бир аз көңүлүбүздү буруп коелу. Алар эмне менен оозун жаап жатат? Алар эмне менен ифтарлык кылып жатат? Студенттерге көңүл буруп коелу. Алар эмне жеп жатат?
Алланын жолунда жүргөн даватчыларга медреседеги балдар эмне жеп жатат, эмне менен ооз ачып, эмне менен саарлык кылып жатат. Ошо жага бир аз көңүл буруп, ошолордун дагы бир курсагы тойгонго, бир жакшы неаматтарды жегенге сиз менен биз салым кошуп койсок, иншалла ушу фазилеттерди сөзсүз алабыз. Албетте биздин ооз ачырышыбызга, биздин мал мүлкүбүзгө Алла Таала муктаж эмес. Хадисте жогоруда айтып өтүп кеткендей, бул айда юздаду фихи ризкул муъмин. Момундун рызкысы зияда боло турган ай бул. Биз бербесек деле момундардын рызкысы кеңейет иншалла. Бирок биз дагы ошол соопко, фазилеттерге ээ болуп калыш максатында ушу нерселерди кылып койсок, иншалла даражабыз көтөрүлөт, Аллага сүйкүмдүү болуп, Алланын алдында сиз менен биз жакшылыкка ээ болобуз. Момун бирөөгө жакшылык кылып жатканда ойлобош керек, мен ага жакшылык кылып жатам деп. Момун бирөөгө жакшылык колун сунуп жатканда, чындыгында мен өзүмө жакшылык кылып жатам деп ойлош керек. Чындыгында сиз өзүңүзгө жакшылык кылып жатасыз. Эмне үчүн? Сиз бирөөгө жардам колун сунсаңыз, сөзсүз сизге башка бирөө жардам колун сунат. Мейли ал инсан болсун, мейли Алла субхана таала болсун. Сиз бирөөгө жамандык кылып жатканда ойлоңуз, сиз кудум өзүңүзгө жамандык кылып жатасыз. Себеби качандыр бир күн сизге да жамандык кылынат. Себеби бул дүйнө ушундай. Ошондон туугандар, жардам колун сунуп, өзүбүзгө жардам кылып калайлы. Кедей кембагалдарга эмес, балким өзүбүзгө жардам кылып калайлы. Ошондой бир соопту көп таба турган, мусулман акыретке даярдана ала турган мүмкүнчүлүгү бар ай Рамазан айында турабыз. Урматтуу туугандар, Алла субхана таала бизди да, сиздерди дагы айтылган маселеге амал кылып, Рамазанды берекелүү жана пайдалуу өткөрүп алышка өзү насип этсин.